Биздин эл зөөкүр, өзүмчүл, кызыл камчы алкаш эрине баш ийип көнгөн катындай орус бийлигине кылымдар бою кыңк эткенден корккон. Бул салыштырууга чычалабаңыз. Эмесе далилдер менен ынандырууга аракет кылайын. Орустардын падышачылык бийлиги көргүлүктү көрсөтүп, акыры чыдабаган элибиз улуттук көтөрүлүшкө чыгып, кыргынга кабылган. Аны тарыхчылар, жалган тарыхчылар үркүн окуясы деп келген. Чындыгында ал үркүн эмес, орустардын кыргын салуусу. Кийин Октябрь революциясы келди. Бирок большевиктер падыша бийлигин тартып алары менен кайра эле мурдагыдан да катаал көргүлүктү көрсөтүшкөн. Ак падышанын адилетсиз бийлигинен биз силерди боштондукка чыгардык деген жалган саясатты таңуулаган большевиктер кыргыз элине кайра эле уртокмок, зөөкүр, өзүмчүл, өзүм билемдик саясатын жүргүзүп келишкен. Территориалдык кызыкчылыгыбызды, улуттук иденттүүлүгүбүздү, арнамыз, маданият наркыбызды коргой алар кудуретке бабаларыбызды элге басмачы көрсөтүп, аларды кыргыз элинин душманы катары сыпатташкан. Ленинди кудайга теңеп, анын жеке зоболосуна сыйынууну таңуулашкан. Мурдагы айбан чалыш күйөөсү кандай жырткычтык көрсөтсө, кийинки күйөөсү да андан ашып түшкөн, кордукту көргөн катындан айырмасы болгон эмес бул окуянын. Орус шовинисттери жаңы тарых, жаңы идеологияны таңуулоо үчүн могуну көрсөтүп келишкен. Басмачыларды тындырып, далайын кулакка айдап бүткөн соң, мурунку падыша бийлигинен ашып түшкөн большевиктик коммунисттер анан Жусуп Абдрахманов, Касым Тыныстанов, Төрөкул Айтматов, Ишеналы Арабаев, Осмоналы Сыдыков, Ташым Бажиев жана башка эң мыктылардын көздөрүн тазалашкан. Болгондо да улутчул деген жарлык менен, себеби алар орус шовинисттеринин адилетсиз саясатына такаат берер, чыныгы мекенчилдер болчу. Алардын көбү мусулман түрк элдеринин интеграциясын түптөөнү көздөгөн жадид кыймылынын аң сезимдүү, билимдүү өкүлдөрү болгон. Мынанан кыргыздын мыктыларын жүрөгүшүн алган коммунисттердин саясаты 70 жыл уланды. Коммунисттик репрессиянын курмандыгына кабылгандардын тагдыры анан биздин элибиздин тилин тишке катууга аргас кылганы качан түшүнөбүз. Өлкөбүз өз эгемендигине болду дедик. Кана толук эркиндикке жеткенибиз. Кана Кремлден көз карандысыз мамлекет курганыбыз. Алтын баштуу аялдан бака баштуу эр артык деп көнгөн шордуу катындан бетер кайра эле тагдырыбызды орус бийлигине байлап бердик. Падышалык Россия, коммунисттик шовинисттер жана Орус Федерациясы албетте эл тагдырын эмнеге шордуу катындын тагдырына салыштырдың дерсиң. Себеби бул өтө орой салыштыруу. Ошентсе да ойлоп көрүңүзчү. Кремль төбөлдөрү эмнеге бизге сулуу токолун кыскангандай мамиле кылышы керек? Эмнеге буга жол беребиз? Эмнеге биздин өлкө башкалар менен достук мамиле күтүп, өнүгүп өсүүсүнө жол бербейт? Орус бийлиги менен ажырашкысы келбеген кул мүнөз чоңдорубуз тең ата, тең укуктуу саясат жүргүзбөгөн үчүн биз кайра үчүнчү эрге тийген катындай тагдырыбызды Кремлдин канкор төбөлдөрүнө байлап бергенбиз. Арыбызга келдикпи? Жок. Намысыбызды коргой албадык. Эмне мынча оруска болгон сүйүүбүз өчпөдү. Эрден эрге тийип, көзүнөн көк ала,
денесинен таяктын уусу кетпеген катындан бетер дагы канчага чейин орус шовинисттеринин көргүлүгүнө чыдашыбыз керек. Бурадар, бийлик башындагылар элибиздин тагдырына эмнеге Кремльге гана байланышы керек. Башкалар менен бөлүшүңүз жана комментарий жазып пикириңизди калтырыңыз.